Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта Москвада мигрант кичинекей баланы электрондук велосипед менен сүзүп качып кетти. Росмолодежь мигрант балдардын окуу укугун коргойт. Мигрант аял автобустун акысын төлөөдөн баш тартып, сөгүш айткан кишиге кол салды. Личный вокзалга дагы ачтык. Ошол жака дагы балдар примет этип баштайбыз. 5 мектеп бар. Окская жана Пероводагылар уже толкун. Ошондуктан Котельники, Речной вокзал жана Сходнинская метродо орундар бар. Кыргыз мугалимдер болсо деле алмакпыз. Жумушка жакшы стаж менен болсо. Эгерде сиз мугалим болсоңуз, экранда турган номерге чалып, сиз дагы келип өзүңүздүн кесибиңизди ушул жерде да улантсаңыз болот. Гос мектептерде эгерде орун болуп калса, ошол мектепке өтө алабыз сиздин документтериңиз менен. Биздин документ менен былтыр өткөндөр бар. Азыр деле мисалы бир ай окуп кайра орун болуп калат. Госуслугадан келип калат да очередте. Чакыргандар справка алып кетип атышат. Аттестация к концу года проходит у нас дети. Вот спокойно Кыргызстанга кетип окугандар бар. Россияга любой территорияга барып, ошо же Москванын өзүндө калып деле окуса болот. Балдарыңыздарды окута албай атсаңыздар, проблема болуп атса, киргизе албай госмектептерге бизге кайрылсаңыздар болот. Москвада мигрант кичинекей баланы электрондук велосипед менен сүзүп качып кетти. Росгвардиянын кызматкерлери Москвада 6 жашар баланы сүзүп кеткен курьерди кармашты. Бул тууралуу агенттиктин Москва боюнча башкы башкармалыгы өзүнүн Telegram каналында билдирди. Патруль учурунда Солнцева Рыбинин нөмөтчүсүнүн баланы сүзүп алганы тууралуу маалымат түшкөн. Дарекке жеткенде жабырлануучунун апасы Чабарман баласын сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткенин түшүндүргөн деп билдирди мекеме. Наезд на ребенка. Прибыв на данный адрес, мама потерпевшего пояснила, что курьер наехал на ребенка, ее несовершеннолетнего, и скрылся с места ДТП. Проследовав на адрес, данный курьер был нами задержан, доставлен в УВД Солнцево для дальнейшего разбирательства. Маалым болгондой, кызматкерлер 24 жаштагы мигранттын сүрөттөмөсүнө таянып электрондук велосипед менен дароо табылган. Кармалгандан кийин укук коргоо кызматкерлери шектүүнү кошуп жайлыктоо үчүн милиция бөлүмүнө алып кетишкен. Учурда кылмыш ишин козгоо каралууда. 25 сентябрда Уфада 12 жаштагы эки окуучу кызга сексуалдык зомбулук жасаган деген шек менен конокко келген эркектер кармалганы кабарланган. Буга чейин эки скутер айдоочусу кесилиште бетме-бет калышкан видео таратылган. Росмолодежь мигрант балдардын окуу укугун коргойт. Мигранттардын балдары орус тилин билген шартта Орусияда мектепте билим алышы керек. Бул тууралуу Жаштар иштери боюнча федералдык агенттиктин Росмолодежь башчысы Григорий Гуров билдирди. Бул тууралуу ал чет элдиктердин балдары үчүн мектепте бекер билим берүүнү жоюу боюнча жүрүп жаткан демилгелерге жооп катары билдирди. Бардык адамдардын билимдүү болушу маанилүү, ал эми биздин жалпы билимибиз ар бир адам үчүн жеткиликтүү болушу керек. Эгерде алар орус тилин билүү менен байланышкан кээ бир негизги талаптарга жооп берсе жана орус мыйзамдарына ылайык орус мектебинде окууну кааласа, деп баса белгиледи Гуров. Росмолодеждун башчысы, эгер мигранттардын жана алардын балдарынын үй бүлөлөрү өлкөгө туруктуу иштеп жашаганы келсе, ансыз деле орус коомунун бир бөлүгү болуп каларын кошумчалады. Гуров Россиянын билим берүү системасына ийгиликтүү интеграциялоо үчүн орус тилин жетиштүү деңгээлде билүү зарыл экенин белгиледи. Буга чейин мугалимдер мигранттардын балдары үчүн орус тил сынагын алып салууну сунушташкан деп билдирет Улуттук жаңылыктар кызматы. Учитель билим берүү кызматкерлеринин аймактар аралык профсоюзунун тең төрагасы Всеволод Луховицкийдин айтымында, Орусияда туулган орус тилдүүлөр да заманбап мектепке кирүү сынагынан өтө алышпайт. Эксперттер мигранттардын балдарын коомго аралаштыруу бир жактуу мамиле менен эмес, мамлекеттик программалардын каржылоосу аркылуу ишке ашырылышы керек деп эсептешет. Мигрант аял автобустун акысын төлөөдөн баш тартып, сөгүш айткан кишиге кол салган. Москвада мигранттарга байланышкан жаңжал кайрадан тутанды. Чет элдик адис жол акысын төлөөдөн баш тартып, коомдук транспортто истерикага кабылды. Конечно, конечно, конечно. Хорошо. Сейчас я тебе так отвечу. Хорошо. Сейчас я тебя в отдел отведу, придурочную. Хорошо. Почему ты меня так снимаешь? У вас нету. Да что ты У вас говоришь? нету проблем. Вы почему русский не будете снимать? Я вижу, Почему ты не оплачиваешь проезд? Мигрант телефонун тартып алууга аракет кылып, катуу кыйкыра баштаганда андан акча төлөп берүүнү суранган жүргүнчү агрессиянын курмандыгы болуп калган. Москва кайрадан гезиттердин башына чыкты, бирок бул жолу маданий же бизнестеги жетишкендиктери үчүн эмес, шаардын борборундагы
коомдук транспорттук каттамда негизги эрежелерди сактоодон баш тарткан мигрант жаңжал чыкты. Окуя автобуста бараткан чет элдик адис жол киренин төлөөдөн баш тарткандан болгон. Анын төлөмдөн качуу аракетин байкаган жүргүнчү ага сөгүш айтып, билеттин акчасын төлөп берүүнү суранган. Аялдын реакциясы таң калыштуу болду. Ал сылык сыпа жооп кайтаруунун ордуна катуу истерикага кирип кетти. Мигранттын агрессиясы сөз менен эле чектелбейт. Ал жүргүнчүгө кол салып, окуяны жаздыруу үчүн колдонуп жаткан телефонун тартып алууга аракет кылган. Бул аракети ишке ашпай калганда ачууланган баалуу адис мага жооп бересиң деп ал кишини коркута баштайт. Ал киши жөн гана жооп берди. Жооп берсем жаман болосуң. Андан кийин мигрант тынчып калган. Окуянын күбөлөрү аялдын жүрүм турумуна таң калып, алардын айтымында жүргүнчүнү кемсинтип эле тим болбостон коркутуп да коюшкан. Анын үстүнө башка жүргүнчүлөр тынчтандырууну талап кылганына карабай, мигрант өзүн өтө агрессивдүү алып жүрүүнү улантып тынчтыкты бузган. Бул окуя Москвадагы мигранттардын агрессивдүү жүрүм туруму жана коомдук жайларда башаламандык жараткан биринчи окуя эмес, акыркысы да эмес. Тергөө иштерине укук коргоо органдары тартылганы менен жеткиликтүү тургундар буга чейин мындай жагдайлар көзөмөлгө алынбай жатканына нааразылыгын билдиришкен. Көпчүлүк мындай окуялар мигранттардын интеграциясына көңүл бурбагандыктан жана жыл сайын күчөп бараткан социалдык чыңалуудан деп эсептешет. Мындай окуялар жергиликтүү тургундардын кооптонуусун гана күчөтүп, коомдук транспортто өзүн коопсуз сезүү барган сайын кыйындап баратат. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Азырынча границага каттап атышат, андыктан жетишип документтериңиздерди тактап, даярдап, баарын ордуна келтире алыңыздар. Экранда турган номерге чалып, Бакыт агама кайрылып, жолдо сиздерге жардам берет. Пересадкасы жок, өзү алып кирип чыгат. Жол акысы болсо болгону 9000 рубль. Андыктан баарыңыздарга ийгилик, аман эсен келип жүрүңүздөр. Жети плюс диван жайханасында өзгөчө кабина. 1 килограмм плов заказ кылсаңыздар 4 салаты бекер. Биздин конокторго кальян 1+1. Чалап, аралаш, жаллабат, Кыргызстандын суусундуктары. Коктейлдин бирөөсүн алсаңыз, экинчиси бекер. Караоке зал, досторуңуз менен келип, чер жазып, ырдап кетсеңиз дагы болот. Бизден всегда торт, сладости подарок болот, жетиранын атынан. Туулган күнүн эзине бесплатно деп койсут. Танцует все деген ушул жерде экен. Андыктан сөзсүз келиңиздер. Ассаламу алейкум туугандар. Сиздер менен Сот Савдо интернет магазини. Көрүп турасыздар, бул жерде Минакстрил деген дарыбыз бар. Сакалыңыздарды, чачыңыздарды өстүрүп берүүчү дары болот. Анан бул жерде семиртүүчү дарыларыбыз бар. Женский здоровье деп коет. Бул жерде печеньге бар, почкага бар, нервке бар. Дары өтө жакшы. Простатитке лечение кылып берүүчү, корту түшүрүп берүүчү дарылар бар. Жаш балдарга дагы болот, чоң адамдарга дагы болот. Бул жерде арыктатуучу дарылар бар. Арыктай албай жүрөмүн деген туугандарыбызга, агдакка жана псориазга мондай дарылар бар. Айтсаңыздар доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москва, башка областтарга, Кыргызстанга тоже доставка кылып беребиз.